Менин атым Замир Бек болом. Ушул интернационал айылынын жашоочусу болом. Биз ушул битовый магазинде иштеп аткан болчубуз, инелерим менен чокум. Мына акыбалын көрүп атасыңар азыр. Ошо бит алып кеткен буюларды эчтекесин калтырды. Замирбектин эсеби боюнча зыяндын эсеби 7 миллион сомго жеткен. Тонолуп өрттөлгөн башка дүкөндөр да көп. 22-жылдын 14-сентябрында интернационал айылындагы чек ара заставасы минометтор менен атылган. Эртең мен бул жакка базарга келе жатканда звонок болуп калды дагы, ошону мен базарга келгем жок. Андан бир күн алдын келип, ошо өзүмдүн немемди азыр менен чыгарып жатам эсептеп. Канча болду ошондо сиздин? Менин лавкамдын ушерби 100.600 сом. Азыр эсебим чыгарган 100.600 сомдук товарым күйүп кетти да. Мындай жатканда бир 80.000 сомдук 90.000 сомдук товарым күйүп кеткен, калганы уурдап кеткен да. Марадерлор, Марадерлор уурдап кеткен. Интернационал айылында аталышы өзү айтып тургандай көп улут жашайт. Кыргыздар менен катар бул жерде өзбектер, татарлар, тажиктер да көп. Жергиликтүү тургундардын айтымында талап тоноолор жана өрттөөлөр жакшы пландаштырылган болчу. Аларга тажик аскерлери гана эмес, белгисиз куралдуу сакалчан адамдар да катышкан. Жакында эле биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров шаңдуу түрдө бул мектепти ачты эле. Жаңы мындай заманбап азыр болсо кандай кечтүү абал экенин көрүп жатасыздар. Мага таң калыштуу болуп жатат. Мен үчүн биринчи кезекте ошол социалдык инфраструктураны талкалап жатканы абдан мындай таң калыштуу да. Бул мектептин сынган терезелеринде октун тактары даана көрүнүп турат. Имараттын бурчуна миномет тийгенин көрүүгө болот. Жакында эле курулган бала бакчада аткылоодон катуу жабыркаган. Бир жыл мурунку жаңжалдан кийин түрк мамлекети мындай жаңы заманбап имараттарды куруп келген болчу жабыркалган адамдарга. Бирок ошондой эле алар кайрадан чабуул болушу мүмкүн деген айтып келгишкен. Биз көрүп жаткандай чабуул болду жана мындай абдан кейиштүү абалга кептелдиктир. Чыр-чатактан кийин күйүп талкаланган имараттарды калыбына келтирүү боюнча биргелешкен аракеттер башталды. Мамлекет да четте калган жок. Президент келгенде 100.000 сомдон берилди. Ал дагы билбейм каяктан келди, бир жактан жардам. Ар бир үйлөгө берди. Ар бир үйгө берилди. Жарым жылдын ичинде Дубаташ кыргыз-түрк биргелешкен ишканасы 84 үйдү куруп берди. Кухня. Кухня. Şu жардамга şu халадан келген. Bu kanalizatsiyalar alı. Mana kухняны гарнитур керек, берди, билбейм, өзүбүз коебузбу, алы жок. Муну да алышыбыз керек. Коюлгандан кийин иштейт болуш керек. Алышыбыз керек, бирок буга каражат керек. Азырынча каражат жок. Душ, арстон коюлу элек. Арстон алып берген жок. Бирок беребиз деген эле. Билбедим, береби, бербейби. Туалет, бияк туалет мына бүтүп калды, бияк. Бул басып алуунун өзгөчөлүгү тажик армиясы биринчи жолу бир нече ракеталык системаларды колдонгону болду. Биз мына арка айылындабыз. Бул жерде жакында болгон аткылоодон 2 үй толугу менен талкаланган. Бул айылдын тургундары кандай үрөө учурганын өз көзүбүз менен көрүп жатабыз. Поезд сүдүргөндө болуп качтык да бардыгыбыз. Кимде техникасы бар, кимде жок. Айла жок, мажбур качтык. Аякта мүлк калдыбы? Мүлк калганда, малы халыбыз, үй жайыбыз барды калган. Саар менен турганбыз бардыгыбыз, балдарды мектепке жөнөттүк, жолдон кайтардык. Ошол менен үй ич кийим менен кайтып чыгып келергенбиз да. Мектепке кетип калган бири-бирибизди таппай, жалаңпут октор үстүбүздөн жаап жатат. Жалаңпут бири-бирибизди таап зорго качтык. Эч ким албайт. Көчөгө чыксак, биздин машинабыз жок, күйөө Москвада. Бир деме кыл, бир декеге, бир жүгүлүгө 13 киши отуруп качтык. Корктум, ыйладым, жыгылдым, качтым. Зорго качтым, суудан өтө албадым, жыгылдым, качып кеттим. Шуну менен келин неберелеримди жийдим, 3 келин неберелерим жийип, Бешкент айылга качып келдик. Ошол эми башка эчтеке жок. Ошо чек арабызды жакшылап чечип бергиле, уруштун кереги жок. Неберелерим менен тынч отурайын. Тажикстандын кеңири масштабтуу агрессиянын натыйжасында баткендиктер үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болушкан. Чыр-чатактын кесепеттерин чек арадагы айылдар гана эмес, дээрлик бүткүл аймак азап чекти.
Жалпы районубуз боюнча 150 миң калк болсо, анын тең жарымынан көбү ушул ылдый аймакта жайгашкан. 54 миңден ашуун жаранды биз эвакуацияланганга жетиштик. Ошондой эле ушул ар бир аймакта гуманитардык ушул жардамдарды көрсөтүү максатында биз бардык пункттарды уюштурдук. Лейлек райондук мамлекеттик администрациясынын буйруктарын чыгарып, ошонун негизинде аткарууга алып, жалпы районубуз боюнча 32 мектепте, ошондой эле 38 бала бакчаларда эвакуационный пункттарды уюштуруп, элдерди жайгаштыра баштадык. Сүйлөйм. Мен Жол Казым балдар бакчасында иштеймин, тарбиячы болуп. Биз 16 сентябрь күнү ушундай тополоң болгондугуна байланыштуу Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн 4 айылдын адамдары, элдери келип, биз Аргын айылына келип жайланышты. Биз келген күнү бирок биринчи күнү бир аз кыйналдык тамак аштанчы, нан жетишпей баарыны бышырып бердик. Экинчи күндөн баштап анан күн помощь келе баштады. Келгенini биз келгендей эле берип турдук. Мана азыркы кечки ужин. Азыркы күндө ошо 3 күн ичинде ошо 162 адам бар. Анан бул жерде жакын арада турган ошо тууган туушкандардын үйүндө жатып, бирок 3 маал тамакка бул жака келип жеп атышат. Жалпы 200га жакын адам болуп калат да. Биз өзү негизи башталгыч класста ошо 650 бала тамактанат бул жерде. Ошонун баарына жетишебиз. Бизде азыр бул жерде 162 адамга гана даярдалган үчүн күнүгө обедте даярдап атабыз бул жерде. Республикалык штаб тарабынан Баткен облусунун жабыр тарткан тургундарына 430 тонна гуманитардык жүк жана 4,5 миллион сом чогултулган. Бирок көптөгөн көйгөйлөр дагы да чечиле элек. Кошуна айылда 89 сомдон мен баягы солярка койдумчу. Бензин дагы кымбат да. По-моему 82 деди бензин. Ошондой. Бул өзүңүздөр элестетиңиздер, Бишкектен Кыргызстан эң айыл дальний конеси биздики да ушу айылчы. 1250 райондун центр менен айланып кетсечи Бишкектен. ГСМди карап берсеңиздер жакшы болот эле. Биринчиден кийим-кечек керек, жуунганга самын, шампунь ошондойлор керек. Балдарга шым, футболка, анан жылуураак патинке, пайпак, ошо суук келет атпайбы күздүн күнү. Ошолорду айтып атабыз. Үй жайынан мүлкүнөн ажыраган жарандардын негизги маселеси кышты аман-эсен өткөрүү. Анан менин ийнимдин үйгө снаряд түшүп, мына үйү неме болуп калды. 10 жылдан бери бечара ушу зорго бүтүрүп шу быйыл кирген эди. Анан наргы мына бул Достук айылынын астында дагы кызым бар эле. Онун үйгө неме түшүп, бул бүт күйүп калыптыр да. Олар дагы жаңы семьяда эми быйыл бүтүргөн. Ол балдары телефон кылат мага. Тайта эми биздин үйүбүз күйүп калып, биз кайра карабыз дейт. Ой Алла, не дейсиз сен буга? Жарандык активисттер жабырлануучуларга жоголгон үй мүлкүн жана үй жайын кайтарып берүүгө аракет кылып жатышат. Мы оказываем гуманитарную помощь в части восстановления жилья, в части поиска компенсации для возмещения вещественного ущерба, имущественного ущерба, потому что в прошлом году мы этим занимались. И сейчас мы даем консультации жителям, как во время первой фазы нужно реагировать. Чегара маселелерин чечүү делимитациялоо жана демаркация жолу менен гана жетиши мүмкүн. Ага чейин Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн эффективдүүлүгүн жогорулатуу эң башкы максат болушу кажет. Ушу чегарабызды жакшылап чечип бергиле, уруштун кереги жок. Неберелерим менен тынч отурайын. Солдаттар 3-4 солдат турабыз. О 4-3 солдат менен не иш бүтөт? Көп солдаттарды койгула, октарыларды алып барып койгула. Бардык эмелер катта солдаттар кетип калган экен. Ушу 4-5 солдат менен таштап кетиптир биздин айылыбызды. Ошо солдаттар көп койгула ушул жерге.